Ағайын туғандар, урматтуу туранчылар, чакырылган коноктор. Бүгүн тарыхый күн. Эмнеге? Анткени 100 жылдык тарыхы бар Туран партиясы өзүнүн ишин жандандырат. Айтор, бүгүнкү иш-чарага командабыз кагаз жазып берди эле. Мен кагаз эмес, жүрөктөн чыккан сөз айткым келет. Эмнени айткым келет? Эмне үчүн Туран? Эмнеге Туран бүгүн мамлекетке керек? Эмнеге биз Турандын алтагына бирүүгө чакырабыз? Алыс кетпей 30 жылдык тарыхка көз чаптырсак, 30 жылда 6 президент, 6 чакырылыштын парламентин, 32 премьер-министрди өткөрүптүрбүз. Мамлекет эмнени алды, эмнени жоготту? Жоготконубуз тапкандан көп болду. Мына урматтуу Кыргыздын улуу инсаны Касым Тыныстанов атабыздын урпактары келип отурат. Мен атайын учурдан пайдаланып, мамлекеттүүлүктү түптөп кеткен Кыргызстан деген өлкөнү бизге тәбирик кылып, белек кылган атабыздын урпактарына кол чапканыңыздарды өтүнөм. Ушул эле залда биринчи мамлекеттин эгемендүүлүгүн алганда биринчилерден болуп декларация кол койгон. Биз сыймыктанган, кадырлаган легендарлуу парламенттин төрагасы Медетхан Шайыкович, сизге рахмат. Келип бүгүнкү тарыхый күндө күбө болуп, өзүнүн батасын берем деп келип отурат. Эмнени айтабыз? Урматтуу агайын туугандар, мен алыскы тарыхты айткым келбейт, акыркы жарым жылда болгон окуяга токтолгум келет. Октябрь окуясынан кийин элүнү тартып, ишенип алып келген бийлик эмне кылууда? Бүгүн чек ара маселеси чечилүүдө, кантип чечилүүдө? Мына урматтуу генерал Исмаил Сакыч айткандай, улуттун кызыкчылыгына жооп береби? Жок, кескин турду айтабыз, жооп бербейт. Эмнеге? Анткени Ташиев мырза Ташкентке барганда айткан сөзү бар. Өзү мына өзгөндөгү эл менен жолукканда айтты го. Өзбек туугандар 100 гектар сураса, макул ала бергиле дедим. Кызматкерлер болбойт, 50 гана гектар берели. Застава бар дегенден макул болуп 50 гектар бердим де. Чек ара ушундай чечилеби туугандар? Мен эмнеге бул маселеге токтолуп атам? Айткан ошо Туран саясий партиясыны түптөгөн биздин улуу Кыргыздын инсандары, аталарыбыз Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахманов аталарыбыз чек араны чечип келди эле го. Коңшу мамлекеттерге өтүп кеткен жерлерди чийип берди эле го. Тәбирик кылып мамлекетке белек кылды эле го. Эми ушунун баарын биз эки адамдын айтуусу менен бере беребизби? Андай болбойт. Эгерде бийлик өкүлдөрү ушундай чечимдерди кабыл алып, шашылыш түрдө башкаларга жакшы көрүнөм, жагынам деп чече турган болсо, элдин каарына калат. Кийинки айтарым, геосаясатты карап көрүңүздөрчү. Мына стратегиялык өнөктөш деген Россия, коңшу деген Казакстан, боордош Өзбекстан, жакынкы тууганыбыз Тажикстан кандай мамиледе калды? Тажикстан менен биз 100 аскер, 10 танканы чыгарып алып, учение өткөрдүк. Ал эми Тажикстан Россия менен биргеликте чек арасынын жанында чоң аскерди күчтү топтоп атат го. Мамлекеттин тагдыры ушундай чечилеби? Жок, албетте мындай чечилбейт. Мына бул залда отурган чындыкты сүйлөп, саясий реформалардын туура эместигин далилдеп, чырылдап айткан Тилекмат Кудайберген уулунун атасы отурат. Тилекмат чындыкты айтып бүгүн түрмөдө. Ал эми бийлик коррупция менен күрөшөбүз деген шылтоо менен миллиондорду кымтыган, Ташиев мырза өзү айткан коррупционерлерди камамыш этип 100 миллион урдагандардан 5 миллион алып чыгарып атат го. Соттун чечими жок. Бирөөнүн да соттун чечими жок. Бул
Кыргызстан эмес, дүйнөдө бир да мамлекетте мындай иш жүрбөйт. Айтыңыздарчы, соттун чечими жок, кимдин байлыгын, каражатын алып алганга укугу бар. Мына Туран партиясынын программасына ошон үчүн жазып атабыз. Жеке менчик мамлекет тарабынан кепилдениши керек. Мына ошондо гана мамлекет өнүгөт. Сөзүмдү кыска саясий реформаларга кептегим келет. Акыркы 5 айдан бери залда отурган агайын тууган сиздер менен биргеликте кол кармашып, бийликтин туура эмес кадамдарын айтып келатабызбы? Конституциялык реформа туура эмес, конституциялык реформа туңгуй калып келет. Шашпаңыз президент мырза деп. Үнүбүз жеткен жок. Аны айтып чыккандар бүгүн куугунтукта калды. Аны айтып чыккандар бүгүн кысымда калды. Мына четинен камай баштады го. Президент мырза айткандай, куугунтук болбойт деген сөз, хандын сөзү абада калкып калды го. Конституция боюнча эки сөз айтпасам болбос деп. Кыргызстандын тарыхында 9 жолу баш мыйзамды алмаштырды. Эмнеге жеттик? 9 жолу баш мыйзам бийликтеги төрөлдөрдүн кызыкчылыгында жазылды го. Элди ойлогон ким болду? Элди ыктаган ким болду? Элдин көйгөйүнө, анын мүдөөсүнө жооп бере турган баш мыйзамды ким алып келди? Эч ким. 2010 жылы туура багыт алганбыз. Парламенттик башкаруу деп туура нукка түшкөнбүз. Бирок Конституциянын ичинде туура эмес нормалар жазылып калгандыктан бир адамдын колунда бийлик болду. Мына ушуну биз күчтөнтүп, дүйнөдө 193 мамлекет Бириккен Улуттар Уюмунда катталса, акыркы 10 жылда 40 мамлекет парламенттик башкаруу ыкмасына өткөн экен. Бул өнүгүп аткан мамлекеттер, агайын туугандар. Бул биз үчүн абдан маанилүү. Дүйнө менен эш аркылуу иштешип, мамлекетти өнүккөн мамлекеттердин катарына кошобуз десек, биз дүйнөдөн калбашыбыз керек. Анын ордуна акыркы 11 жылдын ичинде болуп көрбөгөн өзгөрүүлөр болуп, акыркы жарым жылдын ичинде эл аралык коомчулук баса белгилегендей Кыргызстан демократиялык макамын жоготту. Ошол эле Freedom House, ошол эле Human Rights Watch, ошол эле Венециялык комиссия менен Европа биримдиги эмне деди? Акыркы 11 жылда Кыргызстан биринчи жолу демократия деген макамды жоготту деди. Бул расмий билдирүү. Бул биз үчүн абдан кооптуу. Келечекте өзгөчө жаштарды ойлото турган маселе. Мына биз күрөшө турган, биз талаша турган, мамлекет үчүн иштей турган, кызмат кыла турган эмгегибиз абдан көп. Так ушул себептерден, так ушул негиздеп маселелерден улам Туран саясий партиясынын тарыхый 100 жылдыгы бар, аталарыбыз түптөп кеткен, мамлекеттүүлүктү белек кылып берип кеткен Туранды чыгарганга туура келди. Эмне үчүн Туран? Анткени Турандын алкагында Кыргыз мамлекети түптөлгөн. Анткени Турандын алкагында жалпы кыргыз эли бириккен. Так ушул максаттарды көздөп, биз бүгүн алдыңыздарга Туран саясий партиясынын бет ачарын кылуудабыз. Алдыдагы адамдар кандай болот? 7 дубанды түрө кыдырып, бардык жарандарыбызды ынтымакка, биримдикке чакырабыз. Турандын алкагында биригүү менен Кыргызстанда чыныгы реформаларды алып келгенге үндөйбүз. Жетет туугандар, жетет жаштар, сиздерге кайрылам. 3 жолу төңкөрүш болду, бийлик алмашуу болду, революция болду. Мына кечээ 7 апрелден күнү белгилеп Куран түшүрдүк. 7 апрелде 87 ер азамат жигиттерибиз шейит кеткен аянтта. Эмнеге? Кур өлдүбү? Бекер өлдүбү? Мамлекеттин жаркын келечеги үчүн өлгөн. 2003 жылы Аксы окуясында азаттык үчүн Кыргызстандын эгемендүүлүк тарыхында биринчи жолу кыргыз баш көтөрбөдү. Канча киши жабыркап, канча киши өлүп кетти. 2005 жылы Аксынын окуясынан кийин бийлик алмашты го. Бирок революция уурдалбады. Так ошондой көрүнүш Октябрь окуясында орун алды. Эл үмүт арткан, эл ишенген бийлик бүгүн тетиринен тескери кетти. Элди укпай калды.
бийликке чейин келген сөзү башка, бийликке келип ак үйдүн эшигин жапкандан кийин сөзү башка болуп калды го. Элден бөлүнүп калды го. Мына мисалы Кумтөрдү алам, улутташтырам, ар бир Кыргызстандын жаранынын башында алтын болот. Мамлекеттин арызын Кумтөрдүн алтыны менен жабам деген адамыбыз. Кумтөрдү албайм деди го. Жыгалыпты. Кыргызстандагы бардык кен байлыктар мамлекеттин үлүшү болмоюнча биз акырына чейин турабыз деген адамдар бүгүн ленталарын кесип ачылышын жасап атат го. Ошондуктан урматтуу агайын туугандар, бардыгыңыздарды биригүүгө, ынтымакка чакырабыз. Бирүүгө учур келди. Мен чакырам өзгөчө жаштарды, жетет ар кимдин этегин кармап, мамлекетти туңгуякка түткөндү, жетет ар кимдин сөзүнө ишенип, мамлекетти чөктүргөндү. Биз Кыргызстандын келечеги болуп калышыбыз керек. Биз адилеттүүлүк үчүн күрөшүбүз керек. Биз Кыргызстанда реформаны кылышыбыз керек. Кыла алабызбы? Кыла алабыз. Эмне үчүн биздин алыбыз жетпейт? Грузиядагы Саакашвилиден эмне айырмабыз бар? Мына азыр менден кийин сөз сүйлөйт. Саакашвили айткан реформаларды Кыргызстанда кылсак болот жана кыска мөөнөттө. Аны кантип кылабыз? Менден кийинки айтып берет. Ликванюдай Кыргызстанда мыйзамдын диктатурасын алып келип, адилеттүүлүк үчүн кызмат кылып, элинин жаркын келечеги үчүн, мамлекеттин өнүгүп өсүшү үчүн кызмат кылсак болобу? Эмнеге болбойт? Кыргыздын Ликванюсун, Кыргыздын Саакашвилисин чыгара турган учур келди. Биз башка мамлекеттерге суктанбастан Кыргызстан менен дүйнө суктангандай кылышыбыз керек. Кыла алабызбы? Кыла алабыз. Биз өзгөчө жаштар, агайын туугандар биригүү менен, ынтымак менен бардыгына жетишсек болот. Сөзүмдү жыйынтыктап жатып, ушул залда отурган Тилекматтын бүгүнкү абакта чындыкты айтып, адилеттүүлүк үчүн күрөшүп, кыйналып, бийликтин кысымында калып түрмөдө отурган Тилекматтын атасына мен рахматымды айтам. Кудай берген абак, бул күрөш саясатта эч ким бийликти өз ыктыяры менен бошотуп бербейт. Адилеттүүлүк үчүн, жаркын келечек үчүн бир гана күрөш жеңишке жеткирет. Ал эми күрөш жигердүү болуш керек, конструктивдүү болуш керек. Андыктан сизге мен кайрат каалайм. Бардыгы келечекте жакшы болот. Мен ишендирип айтам. Эмнеге? Анткени Кыргыздын уулдары бар, кыздары бар. Мына ушул жерде залда отурган бардыгыбыз бири-бирибизди жакшы билебиз. Өрөкчү парламентте сүйлөгөн сөзүн эстедим. Парламенттин мөөнөтүн узартып жатып айтты эле. Ушул жерде отурган мен ар бир депутаттын маанайынан, мүнөзүнөн, оюнан бери жакшы билем деди. Ошо киши айтты эле, жаңы конституцияны кабыл алуу менен Туркменистандай бардыгына чөгөлөп кол чабасыңар деп. Конституция кабыл алып электе эле, парламенттин 120 депутаты, ичинде 10 депутаттан тышкары. Баары бүгүн отуруп, үйүндө болсо дагы келип добуш берип кол чабып жатат. Андыктан өлкөбүзгө тынчтык каалайм, ынтымак, биримдик каалайм, элибизге талыкпас эмгек каалайм. Эшикте ачкачылык орун алды. Сабырдуулук тилейм. Бул күндөрдө өтөт. Кыргызстандын ар бир жараны, ар бир адамынын жүзүндө жылмаюу болуп, жаман жакшы сөз айтышпастан пенсияга чыккан биздин ата-энелерибиз Жапониядай дүйнө кыдырып эс алуусун мен тилеймин. Жаштар жумушсуз калып, сыртка чыкпастан өз мамлекетине кызмат кылуусун тилеймин. Улууларыбыз жаштарга насаатын айтып, жакшы тилегин айтып, багыт берүүсүн тилеймин. Бийликке адилеттүүлүктү каалаймын. Ал эми жаштардын, биздин, жаңы муундун, жаңы адамдардын, кесипкөй инсандардын бийликке келишинин учуру келди. Бардыгыңыздарга рахматымды айтам. Туран бул биз үчүн жоопкерчилик. Туран бул биз үчүн абдан чоң милдет. Турандын желегин көтөрүп колго алган соң
аталарыбыз түптөп кеткен, алар чаап кеткен жолду басыш биз үчүн абдан оор. Турандын аты биз үчүн чоң жоопкерчилик. Туранды уят кылбайбыз, Турандын алкагында мамлекетти оңдойбуз, реформаларды жүргүзөбүз, элди бириктиребиз деп мен ишендирем.